Достор, мен тұрған жер бұл барыңыздар білген Ош Алай трассасы Мады тарапта жайғашқан Чағыр айылында тұрам. Сіздер шар жақтан келген болсаңыздар, Мадының центріне жетпей, мынау Чағыр деген айылды білесіздер. Чағырдың светофоры. Светофордан солға бұрылып кіресіздер. Bir 200 метр жүрсеңіздер, солға бұрылған поворот бар. Солға бұрылған көше. Ошол көченің аяғында сатылуучу үй жайгашкан. Мындай жатканда bir 500 метрдей чыгат үйгө чейинчи. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Мына үйлөр өтө көп экен. Ушул көчөнүн аяк тарабында, мына сол тарапта сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Ушул үй сатка чыгып аткан кези, досторум. Мына байкаңыздарчы. Бул жакта азыр чоң 4 бөлмөлүү үйү. Мына жакта болсо времянкасы, кошумча курулуштары. Граница мына жашыл тирникеден башталат дагы, бул жак забор и мына көчөттөргө келип такалат. Үйдүн жери 8 соток. 8 соток болгондо көчө тарабы 20 метр, ичкериге 40 метр. Кызыл китеп бар. Бул жакта эми хозяиндери Россияда иштеп, ошол жакта жашап отурукташып калыптыр. Ошого биротоло сатып кетейин деген ойлору бар экен. Неге сатып экен деп комментарийге жаза бересиздер, туугандар. Мен сурап болгон сиздерге айтып аткан кезим. Суу бар бул жерде. Ушундай сонун айылда кантип суу болбосун? Свет бар, үйдүн санузелдери бар, печкалары бар, кудук септиктери жасалган, туугандар. Азыр сабыр кылсаңыздар, бардыгын кезек менен көргөзөм. Мына бул жака кетсеңиздер, дальше үйлөр бар экен, туугандар. Мына Еврозабор менен тосулган участокти көрүп атасыздарбы? Былтыр ушул маалда келип реклама кылып кеткен элем, сатылыптыр и забор менен тосуп воротаны коюп коюптур. Жүрүңүздөр, эми сиздерге воротаны ачып кире берейин. Азыр недвижимость токтобойт да, бул алды сатты боло берет. Үйдүн алды чашка. Кирип эле оң жакты карасаңыздар, бул жагы ошо мен жана айткан чоң 4 бөлмөлүү үйү. Азыр кирип көргөзөм. Мына жери менимче бир кудук окшойт. Кольцо таштап коюптур казып. Үйдүн алды чашка. Мына кранттан суу чыгат, туугандар. Сол жакты карасаңыздар, узундан кеткен времянкасы, нар жак кошумча курулуштар. Жүрүңүздөр эми. Мындай кора тарабын бир көргөзөйүн, анан чоң үйүнө кирем. Бул жак ошо времянкадан кийин үй чочок сөрүлөрү. Мына жак навес болуп турабы, бул жак отункана экен. Так, септик мына жакта, мына бурчта. Мына караңыздар, көчөттөр эгилген, чоңоюп мөмө берип калыптыр. Бул жак ошо тандыры. Нар жакта ажаткана, туугандар. Достор, эми жүрүңүздөр, мына чоң 4 бөлмөлүү үйүн көргөзөйүн. Эшикти ачып бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. Киргениңизде мындай чоң коридор. Мен оң тараптан баштайын. Бул кухня, мына суу чыгат, жеңелерибиз тамак кылып, идиш жууп, Кудай буюрса, жашоосун уланта берет. Бул жак печка. Үй жылтылат, мына жакта духовкасы бар. Эми айыл жергесинде билесиздер, жашоо сонун, тынч, жакшы. Так, экинчи комнатасын көргөздүм. Мына жер холл экен, холлду деле бир комната катары эсептеп айтып коюп атам. Мына жака жүрүп келсек, любой үйдө чоң комната болот бул. Так. Конок бөлмө. Сонунда. Эми жүрүңүздөр, санузел бар деп жана айттым го. Жалганчы болуп калбайын, көргөзүп коеюн. Стиралка, унитаз, душ, аристон. Чоң үйдү көргөздүм. Мына жак, туугандар, 2 бөлмөдөн турган времянка экен. Өздөрү жашайт азыркы учурда. Ичин көргөзбөй эле коюп калып атат. Так, бул ошо времянканын экинчи бөлмөсү. Мына кошумча курулуш, бул сөрү, очок, бүт баары да ушул ичкерки тарапта. Мына шамалды караңыздар. Айыл жергесинде жашаганга не жетсин, условияны кылып. Эми, конечно, ишиң шаарда болуш керек, бирок шаарга жакын деле айылдар бар да. Ошондой айылдардын биринде жашасаң сонда. Чагыр деле эмне 9 километр да шаардан. Макаренко келечектен эсептегенде 9 километр. Көрдүңүздөрбү?